сумкалар калып кала турган болсо 25 августтан 5 сентябрга чейин Кыргызстанда алгачкы жолу өспүрүмдөр арасында хоккей боюнча эл аралык деңгээлдеги президенттин кубогу өткөрүлөт. Мамлекет башчысынын демилгеси менен ишке ашып жаткан мелдешке Америка, Румыния, Түркия, Өзбекстан, Казакстан, Латвия, Эстония мамлекеттеринен командалар келишти. 3 этап менен 10, 12 жана 14 жаштагы балдар арасында өтө турган мелдешке Кыргызстандын 7 облус 2 шаарынан биригип 6 команда ат салышат. Баш байге президенттин кубогунан сырткары мыкты оюнчулар тандалып, бир катар кызыктыруучу сыйлыктар да ыйгарылат. Мындан сырткары Америка хоккей академиясы кыргыз спортчуларынын мыктыларын тандоо турун өткөрөт. Дене тарбия жана спорт департаменти мындай жогорку деңгээлдеги эл аралык мелдешти жыл сайын өткөрүүнү көздөдө. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушу 8 өлкөнүн катышуусунда ушундай чоң турнир өтүп жатат да. Нарын хоккейный лигасы ушул демилгени көтөрүп, ушул иш-чараны башынан аягына чейин алып келип жатышат. Хоккейный лигага терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгилик, ар дайым биргеликте иш алып баралы, келечектеги биздин балдарды муунду, денин сак кылып, дүйнөгө тааныта турган спортчуларды бирге өстүрөлү. Чоң рахмат.